Арыбаңыздар, Айкөл студиясынын көрөрмандары, бүгүнкү биздин төрөбүздө дагы абдан кызыктуу инсан менен жолугуу буйруп олтурат. Анда эмесе бүгүнкү коногубуз менен сиздерди тааныштырып кетейин. Биздин Бишкек шаарындагы Борбордук Азиядагы Америка университетинин ага окутуучусу, Манас Дискобраг сайтынын негиздөөчүсү Данияр Карабаев мырза менен кезиккен атабыз. Анда Данияр мырза биздин маек төрүбүзгө кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Чоң рахмат, кош болуңуздар. Биз мондай инсандарды чакырганда мен дайым ушундай алдымда максатым бар да. Коомчулукка пайдасы тийген, ошо өзүнүн жасаган иши менен, ойлогон ою менен, ушундай коомчулукта алган орду менен, аракеттери менен ушул коомчулукка, биздин көрөрмандарга бир пайдасы тийген жакшы маек алып берсек депчи. Экинчиден, биздин Манас академиясында ушундай максатыбыз бар. Манаска тиешелүү, ошол Манастын ааламында иш аракет жасап жүргөн инсандардын иш аракеттерин биз чагылдырып берүү милдетибиз деп эсептейбиз да. Себеби дегенде ушул мурда биз Манас эмете Сейтекти окусак деп эле ойлонсок, азыркы ааламдашуу процессинде бизде мойнубузга абдан көп жүктөр жүктөлүп аткандыктан биз ошол Манас ааламында кимдер эмгектенип атат, кандай аракеттерди жасап атат, кандай иш аракеттер ишке ашып атат, ошонун жемиши болуп атабы, же бир кемчилдиктери барбы, же бир дагы чечиле турган маселелер барбы деген нерсеге мен өзүм жеке көз карашымда бара-бара бир сүңгүп кирип бараткандай сезилип атабыз да. Себеп дегенде азыркы агартуу системасында дейбизби, же билим берүү багытындабы ушул суроо талап өтө курчуп турган учуру да. Ошондуктан дагы биз сизди бүгүн маегибизге, дил маекке чакырганыбыздын эң негизги себеби ошол. Анан мен кепти мындан баштайын деп турам да. Манас ааламына жөндөн-жөн эле адам аралашып калбайт. Сиздин жан дүйнөңүздө деги эле Манасты Манас деп угуп, таанып, билип баштаган учуруңуз качан башталды? Деги эле ушу Манас ааламына кандайча кадам таштап, ушундай сайттарды негиздеп, элге пайдасы тийсин деген бир иш аракеттериңиздин түпкү тамыры кайдан башталды? Ошол боюнча бир дил маекте бир ачылып, өзүңүздүн ички жан дүйнөңүздү төгүп айтып берсеңиз, биздин өсүп келе жаткан жаштар үчүн дагы бир мотивация, аларга бир шыктануу пайда болот деген оюм бар да. Кандай дейсиз? Аракет кылабыз. Анда сөз сизде. Биринчиден чоң рахмат студияңыздарга чакырып ушундай жакшынакай кызыктуу маек курам деп ниет кылганыңыздар үчүн. Менин аты жөнүм Карабаев Данияр Турниязович болот. Борбордук Азиядагы Америка университетинин ага окутуучусу. Анан эркин өнөр жана илимдер факультетинин деканы болуп эмгектенем. Ошол эле учурда сиз айткандай Манас ааламы менен, Манас эпосу менен көп жылдардан бери алектенип келем. Эгер сиздин сурооңузга жооп бере турган болсом, эң алгачкы Манас эпосу менен таанышуу бул албетте мектепте башталган. Ооба, мектеп партасынан. Тажикстандын чыгыш тарабында жайгашкан жанагы Мургава районунда туулуп өскөнмүн. Мургава районунун жалпы ушул борборунда Манас атындагы номер 9 окутуу мектебин аяктап окуп бүтүргөнмүн. Анан мектебибиздин аты эле Манас атындагы номер 9 орто мектеби болчу. 95-жылы сиздер билесиздер, жанагы Манастын 1000 жылдыгы болгондо Мургава районунан аябай чоң делегаттар келип Кыргызстанга ошол мааракеге катышып, андан баргандан кийин жалпы ошол учурдагы биздин жетекчилигибиз, кыргыздар, агалар, эжелерибиз тебиле көтөрүп мектебибиздин атын Макаренконун Манас атындагы 95-жылы жылы. Эң сонун. Анан ошол кезден баштап биздин мектеп жалпы Манас атын алып жүргөндүктөн кийин бизге кандай бир жүктөлгөн сезсек да сезилбексе билинчү. Анан мектепте сабак окуп жүрдүк. Шангүл деген өзүм эжекем сабак берип жүрдү, өзүмдүн апам, Жамил апам сабак берип жүрдү, кыргыз адабият сабактарынан. Жана башка мугалимдерибиз сабак берип жүрдү. Анан ал кезде албетте баягы мектептин деңгээлиндеги жаттаган ырсаптарыбыз болду. Андай деле тилекке каршы ал учурда бизде устат шакырт болуп үйрөтө турган өнөрлүк кесип алып жүрө турган деле инсандар аз болду. Себеп дегенде ал учурда Тажикстанда билесиздер, граждандык согуш болуп, абал андай деле
жакшы болчу эмес. Саясий абалдагы жакшы эмес. Бирок согуш аяктап, жашоо жакшыртып, жакшы жагына оңолуп, мен мектепти 2002-жылы аяктап калдым. Анан 2002-жылы үй бүлөлүк шартка байланыштуу Харук мамлекеттик университетине тапшырып, ал жакта окуй баштадым. Аңгы, француз тилине, англис жана француз тилдерин эки. Анан ошол жакта окуп жүргөндө Агахандын бир жакшынакай долбоору бар эле, IKHP деп койчу. Агахандын адам таануу долбоору деген проект болчу, долбоор. Анан ошол жакта окуп, чоң бир конференцияга катышып калдым. Анан Душанбеден аябай чоң мындай өкүлчүлүктөр, Агахандын адамдары келип калды. Анан баягы чоң конференцияда отурабыз, анан кирип туруп эле бир-эки мындай карап туруп эле мен кыргызсыңбы деди, биринчи суроосу. Ошончо течиктердин арасында ооба кыргызмын дедим. Анан экинчи суроосу дароо эле мен карады дагы манас айта аласыңбы деди. Анан кыргыз болуп туруп биринчи, экинчиден Манас атындагы номер 9 мектебин аяктап, анан үчүнчүдөн жок деп айтышы такыр болгон жок. Айтам дедим, Манасты айтам, келтирем дедим. Бирок айтып көргөн эмессиң. Ага чейин мектепте айтканбыз, бирок баягыдай чоң деңгээлде айтып көрө элетмин көпчүлүкүнө. Анан кызыктуу болду. Анан азыр эми конференция аяктагандан кийин сен Манас айтасың деди. Анан ойлонуп түштүм, эмнеге да мактанып койдум да. Анан бирок албетте мектепте жаттаган саптарды эскерип, ичимден кайталап отурдум. Албетте ал 2003-2004 жылдары уюлдук телефон да жок, дароо алып карап жаттай коеюн десең эч нерсе жок. Анан мектепте жаттаган саптарды кайталадым. Анан конференция бүткөндөн кийин айтып калды, бүгүн бизде ошол кыргыз студентибиз бар экен, силерге Манас айтып берет деп айчык. Анан колдон келишинче Манасты айттым. Көпчүлүккө баардыгы жакты. Түшүнбөсө деле кол чаап, коштоп турдушту да. Анан тиги Душанбеден келген чоң конок эжекебизге жаккан жок. Анан карады, Башникеде Данияр окшободу деди. Ушунчалык бушайман болдум да, кыргыз болуп туруп, кыргыздын баягы улуттук эпосун Манасын айтып бере албаганым мен үчүн чоң бир мындай трагедиядай сезилди. Эми ал жерде башка улуттар болот жок. Анан ошолордун арасында сен айта албадың, колуңдан келбейт деген сөз мага чоң катуу дейт. Бирок өзүм эле айтты. Ошондой болсо деле мага катуу дейт. Анан эмнеге жеке дедим. Эмнеге сизге жакпады десем, ал болсо ошол Агахан биринчилерден болуп жанагы Кыргызстанга 2095-жылдары, 90 канча жылдар келгенде котормочу болуп келип, анан Агахан долбоорду иштеп Кыргызстанга көп ирет келип, Ырысбай агабыздан, ошол эле таланттуу Бакчыбек агабыздын оозунан уккан Манасты жанагындай мемелери бар экен. Ошол кезде салыштырып. Анан мен ойлоп калдым, ошол кезде ошол Манасты угуп, анан балким ошол учурда баягы эжекебизге Манастын жан дүйнөсү кызыктырып калганбы, кайра уккусу келдиби. Бирок ошол күткөн нерсеси менен ала албай калды баягы эжекем. Анан албетте ал. Сен студент. Мен студентмин жөнөкөй. Анан агайларга салыштырман мен Манасмы, асма менен жерде айырмасы бар. Анан дароо чыктым дагы интернетке кирдим дагы, компьютерге барып изилдей баштадым. Манас эпосун кандай үйрөнсө болот? Эч нерсе жок. Андай лекциялар деле жок экен, андай мындай сабактар деле жок экен. Китептер анча-мынча үзүндүлөр бар экен, анча-мынча. Бул 2004-2005-жылдагы учур. Эми ал кезде интернет майданында Манас эпоско тиешелүү аябай жакшы маалымат деле жок экен. Аябай кейдим. Дароо эле үйрөнүп баштайын дедим, таасир эттим. Ошол бойдон калып кеттим. Анан аябай бышайман болдум. Бирок ошол долбоор бүттү, университетти аяктадым. Андан кийин Кыргызстанга келип академияны окуп калдым. Андан кийин 2010-11-жылдары Японияда окуп калдым. Ал жака да окуп жүргөндө да ошол билим менен маданияттын саясатын окудум. Анан япондордун ошол өздөрүнүн маданиятына, када салтына болгон мамилесин, сүйүүсүн, урматын көрүп ушунчалык шыктандым. Мен деле ушундай кыргыз элиме, кыргыз маданиятына ушундай салым косом деген аруу тилектер менен окуумду аяктап келип Кыргызстанда иштеп калдым. 2012-ден баштап ушул Борбордук Азиядагы Америка университетинде иштей баштадым. Анан 2017-жылы биз биринчилерден болуп ошол жанагы ал учурда жанагы санариптик усулдар өнүгүп, Digital Humanities деген бир чоң бир тармак пайда болду. Аны кыргызча которгондо эми санариптик гуманитардык илимдер деген багыты да. Мурун мисалы гуманитарный наука деп туруп эле, гуманитардык багыттар деп тил, жанагы тарых, адабияттарды жөнөкөй багыт менен окуп келсе, ошо 2015-2017 жылдары дароо ошол жаңы багыт башталды. Ал багыттын негизи себеп дегенде өзүңүздөр билесиздер, ошол химия, физика, башка сабактар замандын талабына ылайык болуп жанагы STEM, башка ыкмаларга өтүп кетти. Гуманитардык багыттар эски жол менен калып калдык деген
өксүк менен анан аларда ошол гуманитардык билимдеги илимдерди санариптик жол менен өнүктүрүүнүн ыкмасы пайда болду. Анан албетте Манас эпосунан сабак берип жүрдүм, кыргыз тили, кыргыз адабиятынан сабак берип жүргөн мага кызыктуу болуп, анан алгачкы жолу 2019-жылы биз жалпы манасчыларды, манас таануучуларды аудицияга чакырып, биздин университетибиздин финансылык карыз жардамы менен Айжамал Сарбаева, Жылдыз Бекбалаева деген эжекебиз үчөөбүз биз аларга сабак өттүк. Ушундай жаңы багыт ачылды. Биз сиздер менен ушундай билимибизди бөлүшкүбүз келди деп. Анан аябай жакшынакай жыйынтыктадык, жаңы усулдарды үйрөткөнгө аракет кылдык. Анан агайлар айтып калды ошол кезде. Манас эпосуна тилекке каршы арналган бир да сайт, бир дагы мындай бирдиктүү база жок деп калды. Анан дароо ошол 10 жыл мурун өзүмдүн баягы болгон окуяны дароо эстедим. Анан эми ойлогом, андан кийин уже Манас эпосу ЮНЕСКОго кирди, катталды, башка жумуштар болуп өттү. Мен ойлогом ошол боштук, ошол жанагы интернеттеги аздык толукталды, түзүлдү деп ойлогом. Бар ордуна түшүп калды деп. Сурап көрсөм эч нерсе жок экен. Эми албетте ал кезде биздин кижи деген сайт агабыз, Чорбек агабыз жасаган жанагындай сайт бар экен. Анда анча-мынча эпостун варианттары жүктөлүп тур, бирок жалпы эпоско арналган бирдиктүү база данных жок экен. Анан мен дароо ойлодум, ушул боштукту толтурушум керек. Себеп дегенде, мага окшош балким дүйнөнүн дагы бир бурчунда бир кыргыз бушайман болуп, ушундай так, жакшы, анык, балким эми аз замандын талабы мактаж болуп калышы мүмкүн дедим дагы. Ошол иш менен дароо алектене баштадым. Анан албетте каржы табуу маселеси аябай кыйынга турду. Эч ким мындай акча берилме сайт жасагын деген адам табыш кыйын экен. Бизде негизи билим берүү, ушуну өнүгүү жакка анча маани берилбей калат. Анан мен тажрыйбам деле жок бирөөдөн барып жанагындай грант жазып же бир нерсе кылыш. Анан Манас эпосуна кызыккан инсандар менен байланышып көрдүм. Анан биздин университетибиздин вице-президентибиз бар, Болот Шамшиев, Чыңгыз ага, жана Болот Шамшиевдин баласы, Шамшиев Чыңгыз деген агабыз иштейт бизде. Анан билесиздер, Болот агабыз бул өз учурунда студенттик кезинде ошол Манас эпосуна арналган эң алгачкы тасманы тарткан. Манасчы деп. Ошол замандын, ошол советтик доор учурунда татаалдык кырдаалга карабастан ошол Саякбай атабызды алгачкылардан болуп экранга алып чыккан инсандын бири да. Анан албетте бул аябай сыймыктуу нерсе. Анан ошол Чыңгыз агайга барып айттым, агай дедим, ушундай колдоп бериңиз, ушундай менин идеям бар. Убагында ушундай Болот абабыз да ушундай чоң салым кошкон эди. Ошол кишилердин тарткан тасмасы, жалпы эле эпоско болгон кызыккан инсандардын варианттарын бир бирдиктүү базага топтогон үйткөн бир идеям бар десем, анан агай аябай жакшынакай колдоп, университеттин бөлүп берди. Анан дароо ошол акчаны алдык дагы көпчүлүк бөлүгүн сайт жасоого жумшадык. Калганын жанагы китептерди сканерлөө деген бир чоң көйгөй бар экен. Ошону жанагы 2 секундда, 1 секундда бирден баракты сканерлей айткан аппарат сатып алдык. Болгону ошол эки эле акчабыз жетти. Анан өзүмө жанагы жардам бере турган ошол эле Ырысбай агай, ошол учурда Манас театрында иштеп жүргөн Азиз мырза ал кезде, жана Нурбек мырзалар аябай жакшы жардам берди. Андан кийин 20-жыл уже пандемия башталып калды тилекке каршы. Анан Нурбек мырза мисалы өзүнүн үйүндөгү баардык китептерин таксиге салып туруп мага жиберип коюп, ушунун баарын сканерлеп жүктөп коюн деген учурлар болду. Ээн эркин чыгып китепканалардан китеп таап келейин десем, пандемияга ылайыктуу чектөөлөр болчу. Ошондой кызыктуу доор өтүп калды. Андан кийин пандемия аяктагандан кийин пандемия учурунда эле сиз көп эмнени чыгарып койдуңуз. Ошол башталды. Ооба, ошол учурда башталдык. Бирок биз баягы сканерлеп чыгарып неме жетишпей калдык. Анан пандемия аяктагандан кийин Кыргыз Республикасынын Улуттук академиясына караштуу тил жана адабият жана Чыңгыз Айтматов атындагы институтка барып, Ахматалиев агай менен таанышып, Мээрим эже менен таанышып, анан айттым, ушундай долбоорум иштеп атам. Сиздерде эми ошол Манас эпосуна арналган жалпы академиянын жанагындай элегинен өткөн элимге так анык келген маалымат керек мага. Мен интернетте маалымат көп, бирок мен ошол жалпы элге туура академия жагынан такталган маалымат керек деп ал кишилерден жолугуп, ал киши макулдугун берип, анан дароо ал киши Акматалиев агай өзүнүн жанагы коллективинен 2-3 адам жардамга бөлүп берди. Аябай жакшынакай долбоор башталды.
ошол учурда китептерди сканерлөө аябай чоң убакыт алды, себеп дегенде бул аябай көп көлөмдө китептерди отуруп сканерлөө аябай татаал жумуш экен. Абдан татаал, убакытты абдан алат эми. Анан бирок жетиштик, баарын бүтүрдүк, пандемия аяктады, анан Абдан чоң жумуш да. ооба, тилекке каршы ал учурда да кызыгуучулар көп болду. Өзүмдүн университетимдеги студенттер көп жардам беришти. Адина деген кызыбыз, мисалы, Айдай, Нурболот, Хасина деген афганистандык кызыбыз. Ал кызыбыз бизде жана практика катары эле келип жардам берип, бирок сканерлөөгө аябай көп жардам берди, мисалы. Анан 2022-жылы аяктап бүтүрүп, сайтыбыздын баардыгына жыйынтыктап, анан аттандоо аябай татаалга турду. Манас эпосуна алам тиешелүү кандай аттанасак, анан 20-30дай атты тандап алганбыз, манасчылар менен жолугабыз. Белгилүү инсандар менен жолугабыз, ал жакпайт, бул жакпайт, анан манас деген сөз болуш керек дедик. Анан көп талкуудан кийин ошол discovery деген англис тилинин сөзгө токтолдук. Ошону чечмелеп бериңиз. Анан эми discovery деген сөз өзүңүздөр билесиздер, бул англис тилинен жанагы кандайдыр бир нерсени көпчүлүк билбеген кубулуш болобу, жан жаныбар болобу, кандайдыр бир нерсени элге ачып берүү да. Ооба. Биз ошол максатта Манас Discovery деген атты койдук, себеп дегенде биз Манаста анча-мынча жер китепте, мектепте, университетте окуп бүтүшүбүз мүмкүн, бирок Манас Семетей Сейитте кийинки урпактарына эч нерсе билбей калбайбыз. Чоң максат экен да. Ооба. Ошону бүт баардык жагынан ачып берүү. Ошол эле учурда Манастын ичиндеги анча-мынча темаларды ачып бере албайбыз. Түпкү маанисин талдап, жанагындай жаш муундорго жеткиликтүү ыкма менен айтып бере албаганыбыз байкалып турду. Анан дароо Манас Discovery деген ат менен койдук. Учурда биздин сайтыбызда Манас Discovery KG деген сайт менен чыккан, домен менен. Анан учурда 70ден ашуун, 75-74 Манас эпосуна тиешелүү баардык варианттарды китептер жүктөлгөн. 50ден ашуу жанагындай илимий макалалар жүктөлгөн. Анан Манас эпосунунга тиешелүү докторлук, кандидаттык илимий иштердин анча-мынча жанагындай 100гө жакын диссертация чакталса, ошонун бир 4-5 бир бөлүгү жүктөлгөн. Бирок жумуш алып барып атабыз. Албетте сайтыбыз бул маалыматтык багытта эмес, жалпы эле элге жанагындай ошол эле учурда жанагындай видеолор, тасмалар, мультиктер, жана ырлар баарын кошконго аракет кылдык. Манас боюнча болгон баардык арт тараптан площадка алып берели деп чечтик. Анан күндөрдүн бир күнүндө, бул бир 2-3 ай мурун, анан жана статистиканы карап отуруп калдым, отчет. Анан карасам, сайтыбызга учурда бир айда бир 30-40 миңге жакын адам кирип, колдонуп көрүп, жанагындай жүктөп алат экен. Анан анын географиясын карап көрдүм, ушул инсандар каяктан кызыктын деп карап көрсөм, ошонун 80-90% Россия менен Америка деп чыкты. Эми 89% бул албетте ал жакта жаткан орустар эмес, ал жакта жаткан америкалыктар эмес. Алар кыргыздар эле, ошол алыста жүргөн кыргыздар. Окуп жүргөн, жумуш иштеп жүргөн, ошол жакта жергиликтүү болуп жашап калышкан өзүбүздүн мекендештерибиз. Туура айтасыз, туура айтасыз. Өтө сонун жумуш да. Анан ошол статистиканы көргөндө мен өзүм 15 жыл мурун ошол жанагы өксүп, маалымат таппай кыйналганымды, бушайман болгонумду элестетип, анан кайра кубандым. Мен кылган эмгегим элге пайдасы тийип атыптыр. Жакшы, азбы, көп болсо дагы кандайдыр бир маалымат ортого топтоп, Жусуп Мумайдын варианттарына чейин, 7-8 урпакка чейин баарын сканерлеп киргизип койгонбуз. Анан аябай кубандым. Кандайдыр бир өзүбүзүн айткандай окуп жүргөн, жашап жүргөн, чет өлкөдө жүргөн кыргыздарыбызга пайдасы тийип атканына. Ошондон баштап кайра кубануу пайда болуп, анан кайра бир кандайдыр экинчи кем алдыкпы дейм. Экинчи күч кубат келип, анан кайра иштеп баштадык. Албетте бул жанагы эл эмгегин жер жебейт дегендей, ал эмгектин артынан жакшынакай эл тарабынан алкыш, сыйлоолар да болду. Бул аябай ыраазымын. Бирок биздин максат ал болчу эмес. Бизге жалпы эле элге, коомчулукка ушундай база түзүп берели деп. Бул эң негизги баягы ар бир адамдын жашоо күн турмушунда баягы кезигет да, баягы кайсы жерден бир жерин өксүп ушунубу деп мындай ичиңден намыстанып. Ошо сиздин студент кезиңиздеги намыстанып калган өксүк жериңизди ушундай чоң ушуга өзөк болуптур да. Ошондой болду, ошондой болду. Эң сонун. Караңызчы, азыр эми ошо 80%-га, 90%-га чейин ошо элдер кирип канчалаган маалыматты алып атышат сизденчи.
албетте бул ачып коюу оңой жумуш эмес. Экинчиден ошого база топтоо, аларды жыйноо, мына жогоруда канча адамдар менен кезип, канча мекемелер менен иш алып барганыңызды айтып атасыз. Анын баардыгы баягы ат көтөргүс жүктөр деп коет да, мындай айткандачы. Ошону сиз баягы намыстуулугуңуздан эч кимге барбай эле, эч кимден жардам сурабай эле, өкмөткө чыкпай эле, митинг уюштурбай эле, кыргызмын деп баягы үндү бийик чыгарбай эле, жакшынакай эле кыргыз жараны катары жүрүп, шурудай тизип, баарын элге даяр эмне катары, продукция катары чыгарып бергениңизге терең ыраазычылык билдирем. Эң сонун болуптур чындыгында. Эми бирок менин суроом экинчи жагынан кетип атат да. Менин экинчи суроом, сиздин баягы конференцияларда жасаган докладдарыңызды, презентацияларыңызды көрүп жүрөбүз да, абдан шыктандырат. Мени эмес, баары эле педагогдорду шыктандырат. Анткени сиздин ошол эле учурда биздин агартуучулукка, билим берүү жаатында сиңирген эмгегиңиз абдан чоң. Себеп дегенде бизде азыр республика боюнча санариптештирүү деп атабыз, бүт бардык жактан укмуш эле айтып атабыз да, бирок бул кыйын маселе болуп атат да. Азыркы балдардын психологиясына шайкеш келген сабактарды өтүүнүн өзү оор. Ошолордун психологиясына шайкеш келген билимин ошол менен шайкеш келтирип туруп, анан педагогдордун билим деңгээли, азыркы аламдашы учурундагы санариптештирүү иши кылып, ушулардын баарын кошуп бир бутак чыгаруунун өзү оор процесс болуп турат. Аны моюнга алышыбыз керек да. Анан ошол жакта сиз өзүңүз практик педагог катары баягы конференцияларыңызда да көп баягы абдан чоң Манас боюнча китептерди аз убакыттын ичинде кантип окуунун жолдорун дагы үйрөтүп жүрүп атпайсызбы? Ошол мындайча айтканда Манасты жайылтуу, окутуудагы методикалык жактарына бир кеңеш бербейсизби? Өтө сонун суроо. Өтө сонун суроо. Бул заман талабы, замандын көйгөйү десек да болот. Учурдагы ошол эле жана мен башта айткан жанагы digital humanities деген багыт, санариптик гуманитардык багыт аябай бат өнүктү. Айрыкча бул пандемиядан кийин аябай чоң тепкичке өттү да. Андан кийин өзүңүздөр билесиздер, учурда башка жасалма интеллект пайда болду, андай болду, мындай болду. Бирок ошол учурда сиз айткандай биздин жаш муундарга өздөрүнүн жаш курагына ылайык, заман талабына шайкеш келгендей, сиз айткандай тилекке каршы биз билим берүү тармагында ушул Манас эпосун эле алсак, жеткиликтүү окутуп бере алабыз деп аткан суроо чоң суроо көйгөйдү жаратат. Анан мен жалпы эле ошол мисалы бул Манас албетте чоң көлөмдүү текст, чоң көлөмдүү эпос, анан окутуу да көйгөйгө турат. Туура. Варианттары да көп, мисалы. Анан кайсы вариант менен иштетилет? 50-жылдары жанагы бирдиктүү биргелешип баардык варианттарды алып чыккан китеп, эми албетте Сайттер союзунда чыккан, бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө ошондой бирдиктүү вариантыбыз да жок, мисалы. Анан жаштары кайсын окутабыз деген чоң көйгөй жаралат. Анан учурда мисалы сиз айткандай жанагы ошондой чоң көлөмдүү тексттерди талдоонун санариптик усулдары бар. Ошолордун бири ошол эле жана Vuant деген сайт бар. Же болбосо Encong деген платформа бар. Ал жакка дээрлик 50-ге жакын, 50 томго чейин китептерди жүктөп туруп, ар бирин салыштырып, ал жакта канча сөз, канча сүйлөм, кандай сөз түркүмдөр, кандай макал лакаптар, кайсы сөз менен кайсы сөз айкалышат, кайсы сөз менен кайсы сөз келет, Манас деген ат же Манас деген сөз кайсы сөздөр менен көп колдонулат, баардыгыны жана издөөнүгө жазып туруп эле басканда чыгат. Ошону талдап, жанагындай алардын эң дагы жакшы жардамы визуализация кылып көрсөтүп берет да. Эми элестетип көрүңүз, мисалы бизде дайым эле айтып жүрөм, мисалы Сагынбай атабыздын вариантында айтып калышат, бул кичинде мисалы ислам дининин жанагындай орду көп деген түшүнүктөр бар. Себептен ал киши өзү молдо киши болгон, намаз окуган, сакалдуу. Анан Саякбай атабыздыкында ислам динин орду аз деп айтышат. Анан мен дайыма жанагындай ошол инструменттер менен биринчи, экинчи томун салам да салыштырып көрөм. Жөнөкөй эле мисалы Кудай деген сөз жазып көрсөңүз, кимиси канча жолу көп колдонгон дароо эле чыгып калат да. Өткөндө өзүңүз эле көрдүңүз. Көрдүк го. Саякбай атабызда көпчүлүк учурда Сагынбай атабыздан да көбүрөөк колдонуп калат да.
себеп дегенде биз адам келбетине карап туруп эле жыйынтык чыгарып коебуз. Эми ошол инструменттер жеке канча сөз, канча үтүр точка, канча ичиндеги баардык маалыматтарды мына алдыңызга алып келип тизмектеп берет да. Бул заман талабына жараша бул аябай мындай убакыт үнөмдөйт. Мисалы элестетиңиз, Сагынбай атабыздын жанагындай варианты боюнча бир илимий иш жасасаңыз, баардыгын окуп чыгып, бир кандай бир чоң тема алсаңыз, анын баардыгын барактап окуп чыгыш бул кандай гана убакыт алат. Жанагындай заманда талабыга ылайыктуу инструменттерди колдоно алсаңыз, бул 5-10 мүнөттүн ичинде эле толгон токой маалыматка ээ болосуз. Эми окутуунун методикасы боюнча кеп кылсак, мен мисалы ошол эле аутсада Манас эпосу боюнча сабак берем. Digital Манас деген сабагым бар. Манасты санариптик окутуу курсум бар. Аябай студенттер кызыгуу менен алышат. Анан ал жака кирип 10-15 жуманын ичинде мисалы бөлүп коем. 5 жумада мисалы Манас эпосуна тиешелүү жалпы эле маалыматтарды, кызыктуу маалыматтарды берем. Ошол учурда 1-2 жумада эле ар бир студенттердин өзүнүн кесибине ылайыктап мен илимий изилдөө ошол эң маанилүүсү ошол. Илимий изилдөө мисалы тема бөлүп берем. Себеп дегенде бизде 14 факультетибиз бар, ар кайсы кесиптер, анан кесиптерге ылайыктуу студенттер өздөрү тема тандашат. Мисалы экономика факультетинин студенттери айрыкча Манас эпосундагы жанагындай соодалашуу, ошол кезде кыргыздар эмне менен соодалашкан, кандай ким менен карым катнаш кылган деген тема алышат. Укуктануу факультетинин студенттери мисалы ал доордогу адамдын, жаныбарлардын, аялдардын укугу деген темадан алышат. Социолог факультетинин студенттерге аларга адамдардын бири-бири менен болгон карым катнаш деген темалар алышат. Саясаттагылар албетте саясатка тиешелүү эл аралык деңгээлдеги темаларды алышат. Өздөрүнүн кесибине ылайыкташып тема тандашат. Тандап алгандан кийин албетте 2-3төн бала бир тайпага бөлүнөт. Андан кийин аларды ошол дагы кийинки 5 жума санариптик усулдар менен талдоону үйрөтөм. Себеп дегенде тилекке каршы Манас эпосу англис тилинде, башка чет эл тилдерде жеткиликтүү эмес. Анан биздин университетте көпчүлүгү жанагындай кыргыз тилди баары билбегендиктен англисче, башка тилдеги маалыматтарды колдонобуз. Анан жанагы инструменттердин жардамы менен эле батыра маалымат табышаттар да. Кызыктуу маалыматтарды табышаттар дагы. Анан кадимгидей эле илимий изилдөө жасай баштайт ошо 5 жуманын ичинде. Мен айтам, ошол 5 жумадан кийин студенттер ар бириңер кандайдыр бир өзүңөрдүн бир кичинекей теманы тандап алып, ошол теманын кичинекей гана болсо мини эксперт болуп чыгышыңар керек. Манас аламы бул аябай чоң алам. Мен силерге 5 жуманын, 10 жуманын ичинде эч кандай убада бербейм, мен Манас жөнүндө силерге баары жокто айтып берем деп. Бул өтө чоң тема. Анан кээ бир студенттер ошол эле динге тиешелүү ар кандай темаларды тандап алышат. Кыздар болсо сүйүүгө тиешелүү, аялдардын образы, анан бир кызыбыз аябай жакшынакай илимий эме жасаган. Ошол кезде кыргыздар бири-бирини жубайлар кандай эркелетишкен мисалы. Биз азыр жаным дейбиз, айым дейбиз, күнүм дейбиз. Ал кезде кандай атаган? Албетте сүйүү, махаббатым деген сөз таппайсыз ал жакта. Бирок ошол варианттын жардамы менен же энкоңдун жардамы менен отуруп изилдеп, ал кезде деле кыргыздар эркелешип, бири-бирине жакшынакай сөз айткан саптар бар экен. Мисалы, жалгызым деп изилдеп чыкты да. Жалгызым деп айтылат экен, же болбосо жалгыз жарымым деп айтат экен бири-бирине. Эми элестетип көрүңүз, кандай гана жакшынакай кыргыздын сөздөрү. Бүгүнкү учурда албетте башкача сөздөр менен айтабыз. Ошондой теманы алышаттар да, анан кийин 5 жума илимий изилдөө жасайт. Анан акыркы жумаларда таап келген илимий изилдөөлөрүнү кайра эле ошо санариптик усул менен алар презентация кылып берет. Мен айтам, мунун баардыгын мага айтып бериштин же эме кылыштын кажети жок. Ошол эле тапкан маалыматтарды эми өзүңөрдүн талантыңар аркылуу көрсөтүшүңөр керек. Анан кээ бир студенттерим мисалы компьютердук жанагындай графиканын жардамы менен ошо презентация кылып көрсөтөт. Кээ бир студенттерим жанагындай Google сайт деп сайт түзүп чыгат. Ошо бир эле темага ылайыктуу жасап чыгат. Кээ бирлери сүрөт тартып келет. Ошол бир эпизодду алат дагы, анан ошол чагылдырып ушундай болгон экен деп ошону кенен айтып берет. Бул жерде дагы студенттердин таланты аркылуу чагылдырып бергиле деген талапты коем. Туура айттыңыз. Себеп дегенде мен айтсам болот ошундай кылгыла деп. Бирок ар бир адам өзүнүн таланты аркылуу чагылдырганда кызыктуу болот экен. Эң кызыктуу. Мисалы, ошол эле Кенже эпоздорду өткөн жылы бир орус кызыбыз Кожо жаш темасын алыптыр. Анан Кожо жаш толук окуптур. Окугандан кийин келип класста ал жанагы кесипкөй балалайканы ойногон орус кыз экен. Анан что ты сделал Кожо жаш деген ат менен 10 мүнөттүк ыр сап жазыптыр.
Анан өзү кожо жашта окуп чыккан келинчек эпосубуз. Анан кожо жаштын кетирген катаачылыктарыны анализдеп талдап, эмне себептен ушундай, эмне кылдың, эмне себептен ушундай катаачылыкка бардың деген темада 10 мүнөттүк ырсап балалайка дыр жазып бериптир да. Анан класста отурат, анан ошол семестрдин 10 семестрдин аягында 13 неделя, 15-14 неделя бул студенттердин гана презентациясына көңүл бурабыз. Анан келип айтып беришеттер, баардык өздөрүнүн таланты, сүрөтү, видеосу, анимациясы аркылуу кызыктырып, жанагындай балалайка менен оюнду бурдап берип атат. Материалдары менен бөлүшүп. Бирок орус тилинде. Мейли орус тилинде болсо деле, ал кыз өмүр бою кожо жашты унутпайт эми. Себеп дегенде мен айтсам болмок, кожо жашты окуп айтып бер деп, анда балким унутуп калмак. Бирок кожо жашты жаттап, түшүнүп, талдап, анан что-то сделал кожо жаш деген ат менен ыр жазып келиптир. Эми ал өмүр бою ошол тема менен айтып бере алат да. Сиз ооба, сиз ошол эле учурда студенттердин жүрөгүнө жол таап атпайсызбы? Ооба. Демек, бул дагы жанагы методикалык ыкма, жанагы кантип кызыктыруу керек. Кызыктыруунун. Бизде баягы чоң китепти көргөндө, көлөмүн көргөндө эле көз коркок болуп калып атпайбы? Анан сиз эң оптималдуу вариантты иштеп чыккансызда, мына ушунун бардыгын бизге жайылтыш керек болуп атпайбы? Анан баягы жогору жакта да сиз айтып кеттиңиз, жанагы издөдөн, жанагы дин боюнча же эмне боюнча. Ошол эң туура, себеби азыр деген манастаануу сабагы бүт жогорку окуу жайларда бар. Бардык кесип окуйт. Бардык кесип окуйт. Аларга тигинин баарын керек эмес. Ошол жерге өздөрүнө медицина тармагында окугандар медицина боюнча тапсын. Дипломатия боюнча окугандар дипломатия боюнча тапсын. Каржы тарабынан окугандар каржы боюнча тапсын. Жана этнограф, тарыхчылар өзүнө тиешелүү, ар бир адистикке окуп аткандар өзүнө тиешелүү эле сөздү жазса эле, баягы чоң китепти окуп алып ичинен таап чыгып атпайбы? Мына ошондо студенттердин кызыгуусу артып атат да. Абдан сонун. Мен башта айтпай калыпмын, дагы Манас эпосуна кызыккандын бир себеби, кайра мен Япониядан келип, анан ага чейин жасаган 2 магистрдик диссертациям баардыгы аңгырыс тилинде болуп калды, макалаларым аңгырыс тилинде. Анан мен айттым, ошо Памир кыргыздарына, Сарыкол кыргыздарга тиешелүү илимий иш жасайын деп, улуттук академиясына барып, жанагы этнография бөлүмүндө аспиратура тапшыргам. Асанкан Абылбек, Асанкан агайдын жетекчилигинин астында буюрса, ошол диссертациябыздын аягында турабыз. Анан ошол кезде баягы эпоска тиешелүү, сиз айткандай эле, Манастан Сарыкол кыргыздарына тиешелүү ырсаптарды издей баштадым да. Анан албетте бул сиз айткандай, бул Манас эпосу бардык кыргыздар үчүн бул өзүнчө эле энциклопедия, тарыхтын топтому да, мындай айткандачы. Ар бир багыт, ар бир тарых, ар бир доордун жанагы ата бабалардан ооздон оозго өтүп келип, куйма кулак аталарыбыздын, энелерибиздин жардамы менен сакталып калган эпос. Анан ошонун ичинен баягы Сарыкол кыргыздарга тиешелүү ырсаптарды издеп окуй баштаганымда, мен таң калтырган жери, Саякбай атабыздын мисал версиясында Сарыкол кыргыздардын диалектисте айтылганы мени таң калтырды. Эми ал киши өмүрдө Сарыкол кыргыздарга барып ал жакта жашаган эмес, балким жашоодо кезигип жолугуп калгандыр эди, бирок эми андай деңгээлде айта турган кыйын жашоо да. Баягы Манас ооздон оозго өтүп келди да, ошондой айтылып кулагына сиңип калган. Анан ошол Памир кыргыздарга келгенде ошол диалектик эде деген сөздөр менен айтылганын окуп таң калдым да. Бул киши болгон Ташкент, Ферганага барып келсе, анан Памир кыргыздар менен балким эми кезигип сүйлөшүп калышы мүмкүн, бирок ал деңгээлде ал диалектти үйрөнүп айтыш татаал нерсе. Анан манасчылардан сурасам эч ким түшүндүрүп бере алган жок. Бул ушундай нерсе көп деди да. Башка мисалы кытайлык кыргыздардын деле ошондой вариант учурлар кезигет деп. Анан кайра кызыгуум пайда болду да. Эмне себептен ушундай деп. Ошондой кызыгуулар аябай эле көп. Анан азыркы учурда жанагында студенттерге сабак бергенде ошондой кызыктуу темаларды берип коем, өздөрү алып чыгат. Мисалы, кайсы бир жылы студентим бир жанагы IT багытында окуган студентибиз, 3 студентибиз Манастын канекеге үйлөнүш боюнча теманы алды. Баштан аякка чейин окуп чыктышты. Анан ал жанагы илимий долбоор жасаганда мен айтам, ошол үйлөнүү темасын алды. Үйлөнүүнү окуйт дагы, үйлөнүү окугандан кийин эпосто ошол ар бир этапты түшүнөт. Анан бүгүнкү кыргыздардын үйлөнүү када салтына салыштырат. Адабиятты, литературный обзор катары эле бүгүн кандай кыргыздар үйлөнөт, ошону обзор кылып турду. Анан айтиде окугандыктан алар кичинекей оюн жасап чыгыптыр. Эгер сен кыргыздын жигити болсоң, үйлөнүп бактылуу балалуу болуш үчүн кайсы кадамдардан башташың керек. Ооба.
Анан баягы оюн, жөнөкөй эле оюн, кирип ойнойсуз. Биринчи жөнөгөндө баягында ер жетесиз, жакшынакай бала болобуз, анан атаңызга жездеңиз, жеңеңиз аркылуу айтасыз, мен үйлөнгүм келди деп, Манаска окшош элечи. Анан жанагы атаңыз чыгып, ошол баягы тепкичтер айтып атат да, оюнду тепкичтерин басып өткөн сайын жанагындай биринчи кудалашуу, кыз издөө, анан сейкө салуу, анан калым берип, анан той башталып, күйөө жолдош ырдатылып, ошол баардык этаптарды басып өтөбүз. Манас эпосунда кандай айтылса, ошондой балдар ойноп чыгыптыр. Анан никеден кийин анан ошол барып, анан жана Манас эпосунда айтылгандай күйөө жолдоштор менен Манас барып ырдап, бийлеп, ошол кыз оюнуну кылып, жалпы эле салтка ылайыктуу этаптардан өтүп, анан кызды көчүрүп, кайра жанагы той аяктагандан кийин ала тоого келгенди бүт мындай поэтапный кылып чыккандар да. Оюнду негизинде. Оюндун эле негизинде, жөнөкөй эле бир оюн. Анан сиздин эле студент. Ооба, ошол 10-15 жуманын ичинде эле ошондой ыкмага жетет. Анан албетте аны өнүктүрө албай калды, андай нерселерге акча керек экен. Бирок ошол кийинчерээк мисалы ошондой оюндарды кылсак, балдар кызыктуу болот. Ошону менен эле мисалы Манас эпосуна болгон сүйүүсүнү, түшүнүгүн арттырсак болот. Бирок замандын талабына ылайыктырып, жанагындай кызыктыра турган жолдор аябай эле көп. Аябай эле көп. Анан мен байкашымча башка сиз айткандай университеттерде, мектептерде тилекке каршы ошо шаблондук бир ыкма түзүлүп калган. Ошол гана теманы өтүшүң керек, ошол теманы гана камтышың керек, ошону гана айтып беришиң керек. Студенттер ошол рефератта жазып айтып бериш керек деген эле түшүнүкпен калып калган. Мугалимге мен кээ бир учурларда жана академиялык эркиндик берилбей калганын өкүндүрөт. Себеп дегенде ошол аутсада деле мага ошондой академиялык жанагындай эркиндик берилбегенде, балки мен деле ушундай эксперименттерди кыла алмак эмесмин да. Быйылкы мына жазгы семестрде мен 100%дан 10%ды Манас айтуу деп бөлүп эксперимент кылып көрдүм. Азыркы жаш муундар канча сап ыр жаттай алат экен деген талап койдум. Ошол 10 жуманын ичинде жаттадылар. Анан натыйжасы өкүнүчтүү. Эң көп жаттаганы бир 200-250 сап гана жаттай алды. 15 жуманын ичинде да. Кыргыздар кыргызча, орустар орусча, англичандар англичанда, тажик менен афгандар өздөрүнүн тилиге которуп пушту урдуча айттырып жаттым. Эң көп жаттаган 250-300 сапка чейин айта алат экендер да. То есть андан кийинки азыркы жаштардын эс тутуму ошол эле деңгээли менен токтоп калат экен да. Балким көбүрөөк талап койсом көбүрөөк жаттамак, бирок ошондой эле бул эксперимент болду мен үчүн. Азыркы жаштар канчалык деңгээлде жана куймак кулактык сапаты бар деген эксперимент кылып көрдүм, бирок өтө төмөндөгөнүн байкадым. Куймак кулактык төмөндөп баратат. Эс тутуму, жаттап калуу такыр төмөн, даже кыргыздардын эле арасында да. Бирок ошол эле учурда жанагындай заман талабына ылайыктуу шакеш келген технологияны алар укмуштай эле билет. Ошондой тилекке каршы мындай жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар дегендей көбүрөөк байкалат. Абдан сонун маалыматтарды бердиңиз. Сиз менен мен азыр пикирлешип атып, аябай жакшы маалыматтарды алып, мен дагы көп суроолорду бергим келет, бирок убакыттын тардыгына байланыштуу жыйынтыктайлы. Мен мынтип ойлоп калдым. Биз ушул багытта бир нече берүү кылабыз го депчи. Себеби дегенде эми биз баягы жер кыдырганга ар бирибиздин кызматыбыз жол бербейт дегендей убакыт керек, анан абдан ири долбоор ишке ашыш керек анын үчүнчү. Бирок биз сөзсүз түрдө аймактарга чейин чыгып, ошо Манасты жөн эле жарыялоо менен эмес, ошо окутуу менен, бала бакчада, мектепте, жогорку окуу жайда окутуунун жаңы ыкмаларын жайылтуу менен ошо сиз менен биргеликте алек болобуз деген бир изги тилектер бар, буйрусачы. Анан ага чейин колубуздан келгенче сиздин убактыңызга карап, мүмкүнчүлүгүңүзгө карап биз ошо биздин Айкөл студиясы аркылуу көрөрмандарга бир аз да маалымат берсек, балким баягы сиз айткандай чын эле Манасты кантип окутсам, дагы кандай чыгармачылык менен окутсам деген биздин бир нече республика боюнча абдан көп таланттуу мугалимдерибиз бар. Ошолорго дагы кулагына күмүш сырга болобу деген жакшы тилек да. Аны эмесе Данияр мырза бүгүн келип, жан дүйнөңүз менен жакшы сөздөрүңүздү айтып, баягы Манаска келген, басып өткөн жолдоруңузду айтып бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Дайыма бар болуңуз, иштериңизге ийгилик. Мындан ары сизди менен катарлаш эле ушул идеяларыңыздын, чоң максаттарыңыздын ишке ашышына ушул Манас улуттук академиясы да арымдаш болуп беребиз деген
тилегибиз бар. Буйруса ошол чоң долбоорлордун ишке ашышына баарыбыз күбө бололу. Сонун чоң рахмат. Рахмат келип бергениңизге. Аны эмесе Айкөл студиясынын көрөрмандары биздин бүгүнкү инсаныбыз абдан кызыктуу маалыматтарды айтып берди деген терең ишенимдебиз. Мындан ары дагы Айкөл студиясынын ушундай эмнелери уланат, берүүлөрү бүгүн айтылбай калган, дагы көп айтылбай калган методикалык багытта, педагогикалык, тарбиялык багытта дагы Данияр мырза менен айтылбай калган көп маселелер калды. Алардын бардыгы кийинки берүүлөрүбүздө уланат деп айтабыз. Саламатта калыңыздар.